Аман есенсіздербі? Ассаламу алейкум. Өткен замандарда bir падыша болған екен. Анан ошол падыша bir күнү кол астындагыларды чакырып, иш мындай. Жаңы хан сарай салыш керек деген өзүнүн ушундай буйругун айтыптыр. Хан сарай болгондо дагы өтө bir чоң кылып салыш керек. Сырттан караганда ажайып көрүнө тургандай салуу керек дептир. Курулуш башталат. Жумушчулар, малайлар жалданып, бул курулушту тез арада бүтүрүү керек деген талап коюлат. Анан иш күжүлдөп күчүнө кирет. Эми чоң хан сарайдагы тез эле арыдан бери бүтө койбойт. Иш бир топко созулат. Бир нече айларга эмес, бир топ жылдарга созулуп, курулуш көпкө уланат. Анан ошол курулуш мына бүтөйүн деп калганда хан өзү басып келет. Bir görönçü de. Karasa çin ele Qo'z хан сарайы салыныптыр. Сыртын bir карап, içine de girip анан хан сарайдын бийик жерде чыгып, калааны шаарды. Үстүнөн, мындайча айтканда баягы панорамадан суктана карап турат дейт. Анан калаанын кооздугуна бир серемде көз сыдырып карап келет эле. Ошол өзүнүн хан сарайына туташ bir жерде bir карыган bir кемпирдин алачыгын көрөт. Bir тилемчи, кайырчы кемпирдин алачыгы экен. Эми алачык болгондо көрүнүшү кандай болмок эле? Алачык деген алачык, эски уску чүпүрөк менен сырттары жабылган, кунары кеткен bir алачык. Кооздукка таасирленип алган хан үчүн Qo'z хан сарайынын жанындагы ошол алачыктын турганы жакпайт албетте. Бул алачыкты мындай самтыратпай, көздөн далда кылып жоготкула, бузуп жок кылгыла деп буйруйт. Желдеттери барып баягы самтыраган алачыкты заматта арыдан бери бузуп, бир жака ыргытышып, жок кылышат. Алачыктын ээси баягы кемпир өзү жегенге нан табайын деп темселеп, калааны шаарды аралап, тилемчилик кылууга чыгып кеттир. Анан келсе алачыгы жок. Хандын буйругу менен желдеттери хан сарайынын көркүн бузбасын деп бузуп салышканда. Үңкүр дагы болсо өз үйүм бар дегендей, ал алачык ушул кемпирдин баш байнек кылар, тилемчилик кылып келген соң ичине кирип жатып эс алар бир жай эле да. Ошентип ал алачыгы дагы тегинтип бузулуп, түбү ордун менен жок болот. Алачыгым кайда, ким көрдү, эмне болуп кетти деп тияк бияктан сураштырып, анан падышанын менен буйругу менен алачыгы бузулуп, жок кылынганын угат. Эми бир чүкөдөй болгон кемпир эмне кыла алмак? Бир байкуш, колунан эчтеке келбеген, арызданып барар уулу же кызы же туугандары жок бир бечара кемпир болчу да. Мындайча айтканда мазлум эле. Падыша деген бул падыша. Кайырчы кемпирдин алачыгы экенин билип туруп, көрүп туруп жоготтурду. Демек, мындай боору сезим деген жок экен. Бечара карып мискиндин тагдыры менен иши жок, бир кара мүртөз падыша экен деп тыянак кылсак болот. Бечара кемпир жок калган алачыгынын ордуна аргасы кетип, эмне кыларын билбей, жаны сыздап, колунан эчтеке кыла албастыгын бир ойлоп, арманын айтарга адам таппай, ичинен кайгырып, көзүнөн жаш агып дуа кылат экен. О Аллах, жаман да болсо бир алачыгым бар эле, нан табайын деп, тилемчилик кылайын деп кеттим эле. Эми өзүм алачыгымда болсом дагы бир жон кыйкырып атып, же жалынып атып, үйүмө тийбегиле деп жанталашат элем. Мен го алачыгымда жок элем. Сенчи Алла, сен кайда элең? Ушул алачыгымды жок кылгандардын жазасын өзүң бере көрчү деп кемпир ичинен зарлап, ичинен кан өтүп дуа кылыптыр. Ошентип убакыт мезгил өтөт, зуулдап, зымырап, хандын тапсырмасы менен теги канча жылдардан бери курулуп келаткан хан сарайдын да курулуш иштери бүтөт. Бирок падышанын ден соолугу, саламаттыгы начарлай баштайт. Падышанын кирпиги менен тең айланып турган кишилери, адамдары болот,
доктурлары болот, табыптар болот эмеспи. Алар эң кыйын деген дарыгерлерди, табыптарды, мындайча айтканда ошол замандын эң күчтүү доктурларын чакыртышат. Антиш керек, мынтиш керек, аны ичиш керек, муну ичиш керек деп айтор күчтүү кыйын дарыгерлердин доктурларынын баарын айткан дегенин кылышат. Падышанын абалы начарлагандан начарлай берет, акыры шалдырап денесинен күч кетип, кубат кетип, кыймылсыз жатып калат. Доктурлар дагы анан ошо доктурлардын берген ар кандай дарылары дагы жардам бербеди. Балким ичине жин кирип кеткендир деп баягы жин чыгаргычтарды, күчтүү молдолорду, күчтүү алымдарды, кыйын имамдарды чакыртып, анан баса окутушат. Анысы да жардам бербейт. Бүт ыкмалардын баары колдонсо дагы таасири болбой атканын байкаган жан жөкөрлөрдүн бирөөсү өтө бир баамчыл, анан баягы биздин заман тили менен айтканда психолог окшойт. Ошол паам парасаттуураак кишиси акырын мындай хандан сурайт экен: ханым, мына өзүңүз да көрдүңүз, доктурлар дагы, молдокелер дагы бүт баарын кылып көрүштү. Болбоду, көрдүңүз. Негизи ичиңизде дартыңыз болсо, дары дармектер таасир этиши керек эле. А эгер ичиңизде жин кирип алган болсо, мына күчтүү кыйын молдокелерди чакыртып аябай окуттук. Көрдүңүз, ал дагы жардам болбоду. Эми бул жагы түшүнүксүз болуп атат. Бир эстеп көрүңүзчү. Бирөөнүн акысына кирип койгон жок белеңиз. Бир бейбечаранын, карып мискен мазлумдун көңүлүн оорутуп, жанын ачыштырып, залимдик кылып койбодуңуз беле, залымдык кылбадыңыз беле. Жакшылап бир эстеп көрүңүзчү. Мындай арызданар эч кими жок. Бечара мазлумдун ичин ачыштырып, көңүлүнө азар берип, жанын сыздата турган бир мамиле кылып койбодуңуз беле. Падышам, эгер ошенткен болсоңуз, мазлумдун ичи өрттөнүп, нааразы болуп айткан тилеги, дуасы токтоосуз кабыл болот экен деп сурайт. Эмне кылды беле деп падыша өткөн күндөрүн бир көзүнө сыдырып өткөрүп, ойлоно баштайт. Анан баягы алачыгынан айрылган кемпирди эстейт дагы, эстедим. Мынау хан сарай курулуп бүтөйүн деп калганда, бир эме кандай курулуп атты экен көрөйүнчү деп келип, анан хан сарайды көрүп, мындай ырахат алып, анан капталында турган бир кебетеси кеткен бир алачык турган экен. Хан сарайдын көркүн бузуп коет экен деп желдеттерге буйрук кылып, кайырчы кемпирдин алачыгын жок кылдырдым эле. Кемпир болсо алачыгында ошол маалда жок экен. Анан бир кыйла убакыттан кийин пайда болду. Алачыгы жок калганын көрдү. Анан жанын коерго жер таппай, жашын төгүп, ыйлап, зарлаган эле, бирдемелерди күйрөнүп, сүйлөнүп калган болчу дейт. Анан хандын буйругу менен ошентип баягы кемпирди издешет. Таппасак болбойт. Анан табышат. Дене бою кыймылдабай калган ханды кемпирге алып барышат. Ханыбыздын буту колу иштебей калды. Илгери бир учурда сиздин кепеңизди, сиздин алачыңызды буздуруп, көңүлүңүздү оорутуп койгон экен. Мына үстүңүзгө үй берели, жегениңизге азык берели, айткан дегениңиздин баарын берели. Сиз мына кайырчылык, тилемчилик турмушту таштап, күнүгө нан ашыңыз даяр болгодай, ток жашоодо жашай тургандай бир комфорттуу жашоо түздүрүп берели. Эми ханды кечирип коюңузчу. Алачыңыздын ордуна үй тургузуп берели. Көп байлык десеңиз байлык берели деп жалбарышат хандын жан жөкөрлөрү. Анан эми кемпирдин көңүлү жибип макул болот. Кечирдим дейт. Падыша хан сарайга келип, көчүлүп аябай өтө катуу уктайт, узак уктайт. Анан бир маалда ойгонот. Байкап көрсө, колу буттары кыймылдап, жан кирип калган болот. Анан хан өтө кубанып, кайра шүгүр кылып, улам тобо кылып, мурдагы өткөн күндөрүндө кемпирге эмес, кимге акарат келтиргенин, кимдин көңүлүн оорутканын, кимдерге залимдик кылганын эстеп, чын жүрөктөн Алладан кечирим сурап тобо кылыптыр. Эми туугандар, достор, бул хикаядан кандай ибарат алсак болот? Бул хандарга, вазирлерге
чоң кызматтарда иштеген чоңдорго тиешелүү эле икая эмес го деп турам, жеке менин оюмча. Хан болобу, президент болобу, министрби, депутатпы, мындай мамлекеттик жогорку кызматта иштеген кайсы бир мындай үлкөнбү, же бизнесменби, мейли кайсы гана кесипте иштеген бир жөн жай эле жаранбы, же болсо аялбы, эркекпи, улуту ким болбосун, жашпы же карыбы, бейбачара адамдын коргоп калар эч кимиси жок байкуштун ак үйгө күйдө, парламентте тааныш тунушу жок, атүгүл ата энеси жок, уулу кызы жок, кояй деп коргоп алар тууганы, досу жок бир бечаранын Мажнундун көңүлүн оорутпашыбыз керек экен. Жанын сыздатып, кордоп, кор мамиле кылып, зулумдук кылбашыбыз керек экен. Анан өзүбүздүн ушундай мүмкүнчүлүгүбүзгө, байлыгыбызга, бийлигибизге таянып, менин колуман келет, а сенин колуңан келбейт. Каалаганымы кылам, каалаганымы жасайм, билгениңди кылып ал. Арызданчу жериңе арыздан, мына мен кыйынмын, а сен бир бечарасың, байкуштуң дегендей мамилени ошондой жанагыдай мажнун адамга жасай турган болсок, анын колундан эчтеке келбегени менен арызданар, коргоп алар жакын кишиси, авторитети, крышасы жок болгону менен анын үнү Аллага түз жетет экен, туугандар. Мажнундун зары, арманы, ызасы Аллага токтоосуз жетип, токтоосуз кабыл болот экен. Бул икаянын мааниси Мажнун бейбечара, багар көрөрү, коргоп алары жок адамга залал келтирбей, залимдик кылба деген ушундай бир өзөктү билдирип турат. Демек Мажнун эмес адамга залимдик кылып койсок боло берет турбайбы деп дагы түшүнбөш керек. Негизи эле бирөөнүн акысына кирбөөгө аракет кылалы. Ар бир иште, кандай иш болбосун. Бирөөгө сен мындайсың, андайсың, уурусуң, алдамчысың деп көңүлүн оорутуп, бирок ал адам чындап эле уурулук кылбаган болсо, алдамчылык кылбаган болсо, мына ошол адамдын ичи ачышып, мен уурдабасам деле, калп айтпасам деле, алдабасам деле, эмнеге мени ушинтип жала жап атышат? Аллах, сен көрүп атасың го менин таза экенимди деп ичинен кичине сыздап койгон болсо, Аллах ошол адамдын акысын же бул дүйнөдө, же акыретте ошол инсанды жүйөсүз эле, негизсиз эле ууру, алдамчы, тиги бу деп жамандаган адамдан акысын сөзсүз алып берет экен. Же көрсөтпөй туруп, бирөөнүн мүлкүн талкалап коюп, тымпый басып кетсеңиз, же бир мамлекеттик ишканада иштеп атып, эч ким көрбөйт деп бир адамга же бир буюмга эч кимге көрсөтпөй кыянаттык кылсаңыз, акыр бир күнү ал кылган кыянаттыгыңызды бирөө көрөт да. Ушуну ким кылды экен? Бекер эле ушундай кылыптыр да. Ушул ишти кылбай эле койбоптур да деп ичи сыздап калса, бул дагы бирөөнүн акысына кирүү, бирөөнүн акысына кыянаттык кылууга жатат. Же мына алалы биз тоолуу өлкөдө жашайбыз. Тоолорубуз ушундай табиятыбыз кооз деп мактанабыз, Ошол кооз табиятка барып алып, кээ бир жерлерде, капчыгайларда карасаң, үйүк таштанды, акыр чикир таштап кеткен болот. Эми ал таштанды деле мындай бизге окшогон адамдар таштап кеткен болот негизи. Анан ошол таштандыларды карап, эми ушуну бекер кылышыптыр да, бу кандай адамдар? Ушинтип жаратылышка, табиятка залал келтирбей эле коюшпаптыр да деп канчалаган адам нааразы болот. Канчалаган адам ошентип нааразы болгон болсо, ошол таштанды ыргыткандар мына ошончо адамдын акысына кирген болуп калат. Алардын акысын бул дүйнөдө же наркы дүйнөдө бериши керек деген сөз да бул. Же мына мисалы үй куруп аткан болсоңуз, бийик кылып, 2 кабат, 3 кабат. Үйүңүздү өтө бийик куруп, кошунаңызга тийген күндү тосуп, жарыкты тосуп койгон болсоңуз, кошунаңыз ичинен сызып, мына биздин үйүбүзгө тие турган күндү тосуп коюшту деп койгон болсо, демек ошол кошунаңыздын сизде акысы бар деген кеп бул.
ал акыны бул дүйнөдө же тиги дүйнөдө берүү керек болуп калат. Түгүл мисалы мына түн бир маалдабы же күндүзүбү кыйкырып же бакырып ырдап же бир музыкалык аспапта ойноп же бир спорт менен машыгып бирдемени катуу тарсылдатып тепкилеп ургулап же үйдүн ичинде урушуп бакырып же болбосо ремонт кылат элем деп эл уктап атканда балка менен бирдемени тынбай тарсылдатып кошуналарыңызга тынчтык бербесеңиз алардын акысына кирген болосуз. Кыскасы бир нерсе кылаарда бирөөнүн көңүлүн оорутпагыдай, бирөөнүн жанын сыздатпагыдай, ичинен сыздырбагыдай, ичинен кайгыртпагандай, нааразы кылдырбагыдай вариантты тандашыбыз керек экен да. Эми өтө идеалдуу болуш кыйын, бирок жогоруда айтып өткөндөй, мажнунга залымдык кылбоо, анан адамдардын акысына кирип ичинен нааразы кылбоо маселесине мындай аракет кылсак, ар бирибиздин колубуздан келе турган эле нерседей көрүнөт да менимче. Кыскасы жакшы болууга аракет кыла берели. Бирок таптакыр эле аракет кылбай коюп, мына ушунун өзү өтө коркунучтуу нерсе. Аман эсен, сак саламат болуңуздар. Ассаламу алейкум.